Салам достор, сиздер менен мен Азаке Элуксун YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылыштын карманы 3 баланы багып жаткан жалгыз бой ата. Азыр жеринен келип, жашоо шарты менен сиздерге тааныштырып берелик деп жаңы жер айылына келип турган учурубуз. Анда эмесе чогуу бул жалгыз бой атага кирип, жашоо шарты менен тааныштырып берели. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Кандай иш келиңиз? Эми үй жактан кандай иштешиңиз жакшыбы? Шүгүр, иштериңиз жакшыбы? Шүгүр. Ушул биз сизге Ушул. звонок кылганыбыздын себеби жашоодон бир аз кыйналып, ушундай учурларыбыз болуп калды да. Эстемесеңиз үйгө кирип сүйлөшсөк сиз менен. Так, сиз тартылып экен. ушул үйдө турасыз. Ушул үйдө Квартирада. турам. Мынау бир комнатында турам да, бул бетинде. Анан коридор бар. Так, туугандар, сиздер менен бир аз тааныштырып кетели. Бул карманыбыз жалгыз бой ата, 3 баланын атасы. 2 жылдан бери келинчеги каякта жүргөнүн дагы билбеген ата. Анан эми жашоо шарты менен азыр толук чогуу эле таанышып көрөлүк туугандар. Өзү эми алып келиңиз үйүңүзгө кирип. Бул мына ушул үйдө жашайм. Мына бир комнатасында. Анан бул перехожкам. Кире бериш. Перехожка ошо майда чүйдөмдү ушул жерге коем да. Бул жакта квартирант бар болчу. Бул жакта квартирант бар болчу, ал чыгып кеткен. Бияк бош экен да? Бош. Бул жакта квартирант бар болуп чыгып кеткен. Анан сиз эме да? Бул уулдарыңыз жакта акча кымбат да, бияка кирейин десем, бунун акчасы мага туура эмес да. Төлөй албайм ал акчаны. Ошого бул кичинекей жагында жашайм да. Өзүмө ушул акча жагынан эметип, бир аз бул 3 балам. Үчөө тең сиздики. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкумдер. Кандайсыңар? Бул кызыңыз окшойт. Бул уулум, бул чоңу. 3-чү класста окуйт. Бул ортончусу 1-чи класс. Бул да уул. Эң кичинекейим кыз. Сентябрда 1-чи класска барат. Так, кызым. Атың ким? Айлин. Молодец. Сен атың? Ошого Рамазан? Молодец. кес. Уулуңуз. Так, ушул комнатада турасыздар. Комнатада турабыз. 3 уул менен. Кичинекей. Азыр эми бул балдардын апасы ошол кабыл албайбы? Ажырашкан бойдон апасы кабыл алабы, кабыл албайбы билбейм, бирок дареге жок да, биз звонок кылабыз. Балдарымды деле айтам, мен сүйлөшкүлө апаңар менен жок. Апаңарды сагындыңарбы? Иә. Апаңарды сагынган жоксуңарбы? Ушинтип эметишет. Анан мен Россияга bundan апасына тыштап кеткенмин өзүм. Россиягачы. Башында апасынын Жок, сөз башынан болсун. Эмне себептен эки ажырын жолго чыгып кеттиңиздер? Мен ооругандан ооруганын себебинен уже мен акча таппай калдым. Себеби мен аялымдын өзү, может мен ооруп калдым, эми аялым иштеп эметип турабы деген ой болду да, балдарым карап турган. Антенсем жок. Анан бул жерде атасынын карындашы бар. Бизден кийинки айылда жашайт. Анан мен Россияга кеттим. Ооруганын себебинен анан бул тыштап кеткенден кийин балдарды бердим. Берип, а жерде бир тууган Анара деген эжем бар болчу. Анара деп. 78-сынып эжем бар болчу Россияда. Ал бияка келдим, лечение кылып берейин Россиядан деп бардым. Россияга барсам, 2 ай нерва хирургиябы 2-чи этаж 7-чи палатада жаттым. Врачтын аты Никитин деген врач болчу Россияда. Анан ошол жерге жатып, а жерде 1 ай 10 күн жаттым. Алар мени нервтен деп эметти да, лечение кылып, компенсия эметип берди, бирок ошол маалда буларды мен эжесине таштаган эдим. Аялымдын атасынын карындашына. Эми тоже баары бир эми ошол аялымдын тууганын да берсем, арадан 2,5 ай өттү. Лечениядан кийин чыктым да мен. Эми жеңил жумуш, эжем айтты, жеңил жумуш бар. Если иштесең, ошол жерде иштеп турсаң, анан леченияңды ham өзүң эметип кетесиң деп, эми эжем действительно 280 000 рубль иштетти леченияда Россияда. Россияда эми баягы акча көп эметет экен да. Лечение көп кетет экен. Алар акчасы көп. Анан ошондон 200 жаткан, өзү жатканыма 2,5 мың рубльден туруп атам, жаткан палатама 2,5 мың. Себеби а жерде бизде бесплатный эме жок экен да, жатаканачы. Биз баягы барган адамбыз да, аларга келген адам сыяктуу болуп, бизди
бүт платный болуп калат экен да. Кымбат дарылап, кымбат эметет экен. Анан ошонун ал эжем 280 миң рубльни дагы иштетип, эжем 1 жыл иштеген акчасын мага 1 ай 10 күндө ошол жака эметип койду да, төгүп койду. Анан жеңил жумушка чыгып, лечениямды бир жолу бүтүрүп кетейин деп бир жеңил жумушка кирсем, бул балам звонок кылып калды. Эжекей номери менен. Балам менен сүйлөшүп, балам айтат, ата бизди уруп атат, гаражга тургузат 5 саат, тамак бербей атат. Ошон бул өзү эле мага ошентип айтып берди да. Балам звонок кылып, видео звоноктон экөөбүз сүйлөшүп. Анан мен ичим чыдабады. Эми балам да мен кантсе дагычы. Балам ичим чыдабады дагы. Анан балам мен барам дедим. Ичине иштеп, акча кылып лечение кылып алайын, барам деп ошентсем, эртеси дагы звонок. Анан действительно анан баягы балам ыйлап эметкенде жүрөгүм чыдаган. Бар жок таштадым да. Келдим балам. Келип баламды алдым. Үчөөбүз. Алсам, барсам бирок аялым жок экен ал жерде да. Эжеси эле. Эжеси күйөөсү бар экен. Анан алып кет жетимдеримди деди. Мага ошентип сапожкасын ыргыткан. Кыш болчу, кыш болчу. Мына кыш эмес, наркы кыш болчу. Январь айы эле ушундай болсо керек эле. Январь айлары суук болчу да, былтыр кыш катуу суук болуп аткан. Ошол маалда жалаңпыт ботинкелерин ыргытып кууп чыгарып берди. Анан мен алдым да, балам, мен бар балам жетим. Ошол сөзүнөн өзүм баягы эркек эметпей, үч балдарым бар менин балам деп алып келип үйгө квартирага чыктым. Ошол квартирага кирип балдарымды алып келип, анан ата-энемден калган могу кичине төшөктөрүм бар эле. Мына ушул эми ата-энемден калган нерсе да. Ушу ата-энем өткөнүгө бир 5-10 жыл болуп калды. Ошондон калган нерсени алып мен аялым жүктөрүн өзү алып кеткен. Туугандарым менен келип, анан ушу калган нерселерди мен өзүм, даже балдарым кийимдерин дагы алып кеткен бойдон берген жок да. Ачыгын айтыш керек, эми баягы жашырганда эмне кереги бар? Ачык айтканда, балдарым кийимдерин берген жок. Анан мен өзүм ушул эски майда чүйдө аяк бияктан кийимдерди эметип, кошуна колон аяк бияктан кийимдер жийип, буларды кийиндирип, мектепке эметип чыктым. Анан бул 3-класста окуйт эле. Анан буларга ошол кичине колу кошуна майда чүйдөн жардам бергенден булар мектеп кийим андай мындайын кылып мектепке киргиздим. Анан бул балам таштап кеткенимде нөлөбай класс эди. Бул жака таштап кеткенимде, эжесиге таштаганымда. Анан буну мектепке берген, наркы мектепке берген да. Анан бул баламды өзүмдө жүргөн бул балам. Бирөө. Ошол убакта өзүмдө жүргөн, бул китептерди мен алып берип кеткен элем. Эжекейден могу мектептен берет да китебини. А булардыкы мектептен бербейт, 1-класстар. А бунукун мектептен берет. Анан мектептен бунун китеп иштебин алып берип коюп кеткен элем. Тетрадь менен алып берген. Буну окутпаптыр. Аяка жөн эле тапшырып койгондо 2 тетрадь салып коюптур ичинечи. Китеп жок, же башка жок, майда эчтеке жок да. Эми анан бул кантсе да менин балам, мен бирөө баары бир мындай карабайт экен да. Сен нең бар, нең кем эмес. Ошолорун карабайт экен дагы. Ага 2 эле тетрадь салып койгон сумкасына. Анан мен ошол барган, буну тапшырган мектебине бардым. Барсам, даже документин турлаган эмес да, жөн эле алып барып, сумканы асып койгондо жөн эле өзү ошол атасынын карындашы болот, ошол өзү ошол жерде эжекей болуп иштейт дагы. Анан буну жөн эле 2 сумканы асындырып, 2 тетрадь салып койгон сумкасына. Жөн эле өзү менен шерик кылып алып кетип жүрө берген да. Азыр эми мага келди, мына 1 жыл 1-класс болуп окуп атат. Эми мына тамгаларды эми эмет. Эжекей айтат, ушундай бул нөлөбайды окуган беле, окуган, ушинтип мен таштап кеткенден бияка ошол окуган эле десем, бул жакшы эметпей атат дегенден буну мен өзүм азыр карап, өзүмдү эми азыр мына окууга жакшы эметип окуп калды да бул дагы. Ошого анан арадан өзүм ооруп калып, эми буларды карай албай атам да, действительно. Мындай кагаздарым бар, ооруган кагаздарым өзүм мына 1 жылдан бери ушинтип оңоло албай мындай болуп эмелерге түшкөнмүн да. Мындай болуп бул эмеден түшкөнмүн. Ушул кагаздар менен диагноз эметип жүрөк
кармай берет да, мына ушуяктын сыгылып, ошонон түшүп, бул эмелерге түшсөм, эми акчаң баары бир акчаң болбосо көрүнүш кыйын экен да. Мен бир аз бул акча эметип оңолуп кетейин депчи. Бирок оңоло албай койдум да, акча жетпей калды. Мен буну оңолуш үчүн акча керек экен, врачтарды да акча сурап ушинтип эметкенде. Жок, сиз азыр башынан түшүндүрүп берсеңиз. Сиз азыр ооруп жатасыз. Азыркы учурда ооруп жатасыз. Азыркы учурда ошо ооруп атам да. Бул эми ооруп атканыңыз бул рентгендериңизди мына тартып алып, Рентгендер, бир жылдан бери улам акча чогултуп рентгенге түшүп, Ооба. кайра дарыланып атасыз. Дарыланып, Мындай эң негизи мындай айта турчу нерсе, врачтар эмне болуп атканыңарды бирок түшүнө албай атат, түшүнө албай атат да. Буну алып барсам, бул жериңиз жакшы экен дейт. Bundan мени биринчи компьютерныйга түшүп кел деген да, башты. Анан могу компьютерныйдыкы. Болчу. Компьютерныйга түштүм, bundan көрүп, байке магнитныйга түшүп келиңиз деп башты. Анан бул магнитныйга түшүп келген. Юрфа дегенби, ушундай бир эме бар экен. Ошого түштүм, бул магнитныйны түшүп. Андан кийин муну түшкөндөн кийин мени шейнийди тартып келиңиз деди. Могу шейнийди тартканмын андан кийин. Шеянын эмелерин. Жок, сиз менен то есть эмне болуп атканын врачтар кайра түшүнө албай эле улам рентгенге жөнөтүп. Рентгенге кайра жөнөтүп атат да. Болгон рентгенине түштүңөр. Болгон рентген түштүм, анан мени көкүрөктө жанагындай ичимде боор, өт, бөйрөк ушулар тартып келди, бирок ага акчам жетпedi. Тартып келгенге акчам жетпей калды. Так, Акчам жок, ооруп калып, ушундай болуп калдым да. Ооруганга чейин жакшы эле иштеп, балдарым жакшынакай эле багып келдим эле да. Ошону ооруп калып азыр эми жүрөк кармап атат да. Кечке жакын эме болгондо ушул кармайт. Кечинде 2 маал, 3 маал кармап атат. 10 секунд, 15 секундтан ушинтип кармап атат да. Анан скорый чакырам, звонок кылыпчы. Скорый 1 маал, кээде 2 маал, кээде өтө эме болгондо 3 маалда келет скорый. 3 маалда жөнөп кетпем, балам звонок кылып, балам айтам, скорыйге звонок кылчы, мен чөтө оорураак болуп атат деп. Мындай жеңилирээк оорусам өзүм билем, жеңилирээк болсо эптеп тырышып, таблетка бирдекелерди иче коем да. Анан эптеп тырышып жатам. Анан өтө оорураак болуп, ооруп баратканда өзүм сезем да, уже оорураак кетип баратат. Анан балам айтам, балам скорыйге звонок кылчы деп. Анан чоң балам билет, скорыйге звонок кылып, скорыйны чакырабыз. Скорый келет. Кээде скорыйым баягы тажап калат экен. Чакыра берсең деле скорый деле тажап. Анан бул скорыйлерде байке дары-пары ичип туруңузчу, если болбой баратса келебиз дейт. Анан дары ичем. Анан дарыны көп ичсең, ашказанга эметип таштайт экен да, дарычы. Анан мен жанагындай эме жок эле ушул дарыны ичем, каның суюлат, канымды суюлтам. Бирок кан суюлганда эле бирок жүрөк баягындай боло берет. Баары бир чогуп эме болот. Балам скорый келет, обезболивающий сайып берет, бирокчу. Андай оорубай турган бир баягындай эме саят, жамбашка сайып кетет, уколчу, обезболивающий. Сайып кетет. Анын сайгандан кийин бир жарым саат, 1 саат жоголуп, 15 минуттан кийин жоголо баштайт да, баягы оору, обезболивающий сайгандан. Ол бир аз өзүмө келип жакшына болуп калам, ушундай эле оорубай калса экен деп. Кудайдан тилейм ушундай эле оорубай калса экен депчи. Бирок эртеси дагы эле ошол да. Урматтуу кыргыз эли, мен силерден ушундай болуп калды да, муктаж болуп калдым. Балдарым үчүн эле да. Эми бул апасынан да эне жок, туугандардын апасынан ушинтип кууп, уруп тээп, жүзө эметкенден эми кандай өзүм дагы мындай эме болуп калдым да, ушу балдарым багып, ушулардын келечегини эметип силерден суранам. Бир аз жардам берсеңиздер, ушундай балдардын айынан ушул эмеге айла жок. Ушинтип калдым да. Эми эртеңки күнү ушул өзүм жакшы болуп кетсем, ушу балдарым өзүм карап, өзүм боорума басып, ушундай өзүм иштеп, өзүм аракет кылып калсамбы деген ойдо азыр эми жашоого байланыштуу ушундай болуп калдым да. Силерден сураныч, кыргыз элим, кайдыгер карабалган кыргыз элимден суранамын ушул. Урматтуу саламаттык сактоо министрлиги, силерге кайрыла кетчү нерсе ушул жигиттин маселесин өзүңүздөр карамыңыздарга алып, жардамыңыздарды берип койсоңуздар. Жана ошондой эле колум ачык, мен жардамымды берем дей турган бир туугандар ем банкын калтырып коем. Ал жерге дагы өзүңүздөр
жардам берем десеңиздер болот. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы.